Библияда ар дайым бизде Кудай тууралуу, ислам жана намаз, Куран тууралуу аябай көп айтылчу. Мен өспүрүм кезимде айтканын кылчумун, бирок өспүрүм кезден өткөндөн кийин менде суроолор башталды. Эмнеге кылышым керек жана аны кылгандан кийин эмне болот деген суроолор жаралды. Анан адамдардын жооптору мени канааттандырган жок, анткени алар адамдын акыл эсине дал келбейт экенин түшүндүм. Ар дайым өзүмө суроо бере берчүмүн, мен эмнеге Куран окушум керек, мен кимге окуп атам, бирок кылчым чынында түшүнбөчүм жана чынында ишеним жок болчу. Аракеттеримди, ар кандай араам иштерди кылып жүргөндө ойлоно берчүмүн, Кудайым кандай кабыл аласыз мени депчи, өзүмөн өзүм жиркенич пайда болгон. Анан ошол кездери өзүмдү аябай сотточумун күзгү карап. Буну кылгандан кийин мен кайрадан кантип Кудайга кайрылып же кантип жооп берем депчи. Бирок кылган нерселеримди кылбай да кое албай калчумун. Ошону моюнга алып аябай изденчим. Аябай издеп жүргөн кезде менин досум менен жыйын калып келди. Жыйын деген адамдар чогулуп Кудайга кайрылып, Кудайды даңктаган, Кудайга сыйынган жер. Ошол жерде мен 3 адамды көрдүм. Аябай жөнөкөй, момун, кыргыз тилинде сыйынган. Кыргыз тилинде Кудайга кайрылган мага аябай таң кылыштуу болчу. Анткени ага чейин араб тилин аябай ыйык тутуп, араб тилин аябай башкача көрчүм. Чынында алардын жөнөкөйлүгү, жүрөгүндө болгон жумшактыгы аябай билинди мага. Анан мага таң кылыштуу болду. Булар кандай адамдар, жомокто жашаган адамдар сезилет деп. Бирок жүрөгүмдө сезчим, алар жашоомдо болгон тиешелүү нерселерди айтып жатат депчи. Бирок мен да түшүнгөн болчумун ошол учурда канчалык караңгычылыкта жана канчалык караңгы ой жүгүртүм бар экенин. Ошол адамдардан сыйынчым, мага Кудай ачып берсинчи Библия тууралуу, ой жүгүртүмдү, жүрөгүмдү өзгөртсүнчү деп, Библияны кабыл алыш үчүн. Библиянын аябай көп укчум, көп өзгөртүлгөн. Өзүң да Библияны карап көрсөң, маалымат көп. Анан сен билбейсиң, чыныгы Кудайдан келдиби же адамдар өздөрү бир нерсе жазып, бир нерсе кыла кой деп. Ал маалда менде маалымат жакшы жок эле Библия тууралуу. Аябай көп сыйынып жүрдүм, адамдар да сыйынды. Анан Кудайым бир жолу ачып берди. Ошо китеп тууралуу, өзү тирүү сөзү жөнүндө бир күнү түш көрдүм. Мусаны жана Мусанын жанындагы периштеден да жогору турган асман нерсесин түштө көрдүм. Ошол жерде менин колумду кармап, Библиянын чыныгы тирүү сөз экенин түшүндүрө алды. Ошолдон кийин чыныгы Кудайдын сөзү катары кабыл алып баштадым. Иса тууралуу, Исанын кылгандарын окуп, ойлонуп баштадым. Кудай тууралуу, эгер мунун баардыгы чын болгон болсо, демек мен жашоомду башкача карашым керек экенин деп. Анан акырын Кудайга жакындап, тобо кылуу аркылуу ыйык рухка ээ болдум. Чынында жашоомдо өлүм эмес, тирүү жашоо менен жашай баштадым.